Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыздар. Кыргызда бир жакшы макал бар. Аккан арыктан суу агат дейт. Бул эмне дегендик? Бул деген мисалы ар бир адамдын жет атасы бар да. Жет ата, жет энелери бар. Ошолор бул дүйнөдө ырыскыларды топтоп, өзүнүн адамгерчилигин өнүктүрүп, жакшы иштерди жасап, өзү бай болуп, атактуу болуп, ошондой кылып кеткен да, ошондой кылып жашап, урпактарын да жайылтып, урпактарын балдарын чоңойтуп, ошентип кеткен да. Анан Аллах субхана таала аларга ырыскы берип турган да. Алар деген арык чапкандай болот да, мисалычы, ошо канал, ошо ырыскы каналын түзүп кеткен да. Ошол канал аркылуу биз ата бабаларыбыздын тукумдары биз алып турабыз да, ырыскынын баардыгын алып турабыз. Ырыскы, илим, билим, ден соолук. Ошондуктан ар бир кыргыз өзүнүн ата бабасын, жет атасын, 10 атасын, 12 атасын баардыгын билиш керек да. Ошолордон бүт ырыскы келип турат да. Ошо ата бабаларына, жет аталарына, жет энелерине баардыгына, жет айталарына бүт баардыгына Куран окутуп туруш керек. Ошондуктан айтат да кыргызда: арбак ыраазы болмоюн, түрүүнүн иши оңолбойт дейт да. Арбактарды да ыраазы кылып, Куран окутуп туруш керек. Ошондой да. Ошондуктан урматтуу кыргыздар, жет атаңарды билгиле. Жет атаңарды билбеген бул жаман нерсе да. Жет атаны билбесе бул начар болот да. Жолу болбойт, кыйынчылыктар болот. Ошондуктан баары бир Аллах субхана таалага жалынгандан кийин баары бир Аллах субхана тааладан ошондой да. Жет атаны да билиш керек да. Ассаламу алейкум.